Биринчи маселе Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору экинчи окууда каралып жатат. Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдоодо Жогорку Кеңештин депутаттары Чөбековдон, Абдалиевден, Маткеримовдон, Кешевден, Омурзаковдон жазуу жүзүндөгү түзөтүүлөр келип түшкөн. Анда кезекте сөз Чөбеков Бактыбек Канабековичке берилет. Рахмат, Венера Калымбековна. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, чакырылган коноктор. Каралып жаткан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорунун абдан маанилүү экенин так белгилеп айтып кетким келет. Мыйзам долбоорунун демилгечилерине ыраазычылык билдирем. Бул кадам биздин тилибиздин макамын көтөрүп жана өнүгүшүнө кадам ташталып атат. Урматтуу коллегалар, мен берген сунуштардын дээрлик көпчүлүгү экспертиза жүргүзүү бөлүмүнүн толугу менен макул болду. Алардын ичинен 20-чы, 21-чи, 25-чи, 26, 27, 29 беренелери боюнча гана сын пикирлер берилген. Ал сын пикирлер аталган конституциялык мыйзам долбоорунун концепциясына туура келбейт. Себеби толук мыйзам долбоору боюнча башка чет тилдер деген түшүнүктөрдү алып салуу конституцияга ылайык келтирүү толугу менен туура дешти. Бирок ошондой эле конституциянын 13-чү беренесинде кыргыз тилин жана орус тилинин макамы так белгиленген да. Ошондуктан ушул беренелерди бир сиздерди карап, бир сыйра ушуларды дагы бир колдоп берип коюңуздарды суранам. Себеби дегенде башка мыйзамдарды далил катары көрсөтүшүп атат, бирок биз эгер ушул баш мыйзамга алгандан кийин башка мыйзамдар ушул баш мыйзамга толуктоолор менен киргизилет. Ошон үчүн мен сунушумду колдоп берип коюңуздарды суранам. Рахмат. Рахмат. Депутат Бактыбек Канабекович Чөбековдун түзөтүүлөрү боюнча ким макул, ким каршы? Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Баары макул, каршы жок. Биринчи депутат Чөбековдун түзөтүүсү өттү.